депутаттар, биз Конституциялык палатанын чечимин аткарууга милдеттүүбүз, ошондуктан муну кабыл алып берсек туура болот батыраак. Анан сөзсүз координациялык кеңешме болот жума күнү, ошондо ушул сиз көтөргөн маселени карайбыз. Мындай маселелер башка багытта да бар. Сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпукарович сизде. Рахмат. Мыйзам боюнча мындай түз суроо жок менде. Мына айтсаңыздар азыр. Могул ушул катталбай, сиздерден каттоодон өтпөй иш алып жүргөн диний уюмдар барбы? Каттоодон өтпөй иш алып барган диний уюмдар жок. Эгер алар ошондой иш алып барса, мыйзам түрүндө чара көрүлөт. Кандай чара көрүлөт мыйзам түрүндө? Мисалы, каттоодон өтпөгөн 20 уюм бүгүнкү күндө тыюу салынган сот тарабынан экстремисттик деп. Аларга атайын ошол күч органдары мыйзам деңгээлде чара көрүлөт. Ал эми иш аракеттери мыйзамсыз болуп калса, мисалы саентологдор, бул граждандык кодекс боюнча аларга штраф салынат, сотко өткөрүлүп. Азыр сиз тактап коелу, суроого жооп бердиңиз. Мына теңирчилер кайрылган жок деп айттыңызбы сиз? Теңирчилер буга чейин кайрылган. Кайрылып, анан билесиз 2016-жылы соттун чечими менен буларды кайрадан ошол комплекстүү анализ жүргүзүп, кайрадан ишин карагыла деген. Биз комплекстүү анализ жүргүзгөнүбүздө ошол анализ негизинде каттоого мүмкүн эмес деп маалымат келген. Бүгүнкү күндө кайрадан документтерин бизге тапшырылат. Анда эмне үчүн алар мына кыйкырып мен кудаймын деп, теңирчимин деп жүрөт? Кандай жазага тартылды аланда? Ким буга жооп берет? Укук коргоо органдарынан анда. Улукбек Зулпукарович, теңирчилердин үгүтү, айткан сөздөрү экстремизм багытында же болбосо улуттар аралык кастыкты козготуу багытында эме келбейт. Экспертиза чечими жок боюнча. Жоопко тарта албайбыз. Жок, катталбаган диний уюм ишин алып албайт деп атпайбызбы мына азыр? Катталган жок да булар. Ошо диний уюмдун иши, иш аракети жана үгүттөрү мыйзамга каршы келиш керек да. Экстремизмге багытында, анан улуттар аралык кастыкты козгоо боюнча. Алар байкалбайт. Жанагындай экстремизм эмес, улуттар аралык кастык жок деп катталбай эле жүрө берсе болот экен анда. Катталбай эле уюшуп алып, мына биз ушундай уюмбуз деп. Ошондойбу? Сиздин сөзүңүз боюнча. Жок, мен каттоо боюнча аны айта албайм. Бизге Анда ким айтат муну? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, теңирчилер бүгүнкү күндө диний уюм катары каттоодон өткөн эмес. Булар диний уюм болуп эсептелбейт. Алар ким болуп эсептелет анда, айткылачы? Мына кыйкырып атпайбы? Мен кудаймын деп атат, биз момундай болду. Азыр эле сөзүңүздөр бири-бирине каршы чыгып атпайбы? Эгерде булар бир динден башка динге үгүттөп атса, анан ушундайбыз деп атса, бул кандай? Бул бир чара көрүлүш керекпи? Же анда булар мыйзам бузбаса жүрө бериш керекпи? Ал жеке ошол кудаймын деп кыйкырып аткан адамдын өзүнө карата, анын айткан сөздөрүнө жараша бүгүнкү күндө экспертиза материалдар жөнөтүлгөн, ошонун жыйынтыгында атайын бир чаралар көрүлөт. Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келгичеңде. Мына азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да. Бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен силердин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле. Мурда билесиз да 299 эле азыр 315 болуп калды РП боюнча. Ал жерде расалык, анан улут аралык диний мүнөздөгү чакырыктарга атайын кылмыш иши козголот деп турат, ошол боюнча алып барылат. Мына диний мүнөздөгү деген болгондуктан анда биздин укук коргоо органдары муну билбейт экен анда мыйзамды. Диний чакырыктар болуп атпайбы? Улукбек Зулпукарович, буларга чара көрүлөт. Экспертизанын жыйынтыгынын негизинде да
акыркы могу чыккан ошо үгүттөрүн айтып атасыз, экспертизага берилген жыйынтыгы чыга элек. Ошонун негизинде гана жоопко тартылат да. Экспертизаны кайсы убакта бересиздер, ким берет, ушуну тактап койсоңуздар. Себеби 1 жылдан бери кыйкырып жүрөт, эч ким эчтеке дебей атат. Булар арызданып атышат, бизди каттабай атышат, биз каттоого кайрылдык деп атышат. Кайрылгандары башка, ал эми тиги чакырып аткан адам ал башка да. Урматтуу биздин укук коргоо органдарынын мына жетекчилери, ушул маселеге мындай терең көңүл бурсаңыздар. 10 секунд. Себеби биз только ошол улуттаралык кастык, терроризм деп отуруп, чакырыктарга Кыргызстан толуп кетиши мүмкүн ар кандай уюмдар кирип алышы мүмкүн. Биз жөн эле жүрөбүз дейт, жакшынакай жүрөбүз деп коет, бүттү. Ошондуктан буга өзгөртүп алып келиңиздер. Рахмат, сөз кезеги депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич, сизде. Рахмат, урматтуу Зайырбек Жолчуевич, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Негизи Кыргызстан дин тутуу эркиндиги боюнча дайыма азыркыдай гумандуу, күчкө, зомбулукка эмес, акылга, диалогко таянган саясатыбызды улантышыбыз керек. Мына кошуна өлкөлөргө окшоп, биз жанагындай сакалына, окуган намазына чейин киришпей, тескерисинче мындай дин тутуу эркиндигин берген саясат болуп, биз алардан үлгү албай, аларга менимче үлгү боло турган мамлекетпиз ушул жагынан алганда. Бул жакта дагы сөзсүз эркиндик, пикир алышуу болуш керек деп ойлойм. Мен айтайын дегеним башка азыр. Мына жакында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси бул эми расмий өкүл биздин. Өкмөттүн мындай расмий өкүлү Туркияда. $5 миллион акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз имам фондуна ушул имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Ушул дагы кандай дейм да, биз мына Кыргызстан, кыргыз өкмөтү жол курууга, энергетикага, суу чарбасына, башка-башкага алып атып, 4,5 миллиардтан ашты карызыбыз. Бул эми жардам сурап атат. Ушул биз өзүбүзчө эгемендүү, өзүбүздүн бир салттуу баалуулуктарыбыз бар, улуттук баалуулуктарыбыз бар мамлекетпиз, көз карандысыз. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле. Элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан? Ушул динге, окутууга ошо эмне кандай каражат кетет дейм да мен мисалы. Экономикага, башка маселеде иштешибиз керек, бирок ушундай маселеде элчилерибиздин бул кандай мындай ушинтип каражат сураганы нормалдуу көрүнүшпү же бул силердин пикир кандай негизи? Бул мамлекеттин позициясы барбы ушул боюнча? Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, сиз абдан туура белгиледиңиз. Кыргызстанда дин саясаты боюнча бизде мыйзамдарыбыз да либералдуу. Биз дал ошол өзүбүздүн концепциябызда да көрсөтүлгөндөй эле окутуу, элдин сабаттуулугун көтөрүү аркылуу ошол ар кандай терс диний агымдарга бөгөт коебуз деген багытта иштеп атабыз. Бул боюнча көптөгөн иш чаралар өткөрүлүп атат. Ал эми диний чөйрө дегенде бул өзгөчө билесиздер, бизде 70 жыл бою Совет доорунда бул багытта тажрыйбабыз болгон эмес. Бүгүн дал ошол имамдардын билим деңгээлин, дин ишмерлеринин билим деңгээлин канчалык жогору көтөрсөк, аларды окутууларды улантсак, элге мына ушул дин аалымдарыбыз туура диний багытта тарбиялык иштер жүргүзсө, жакшы багыттар болот деп ойлойбуз. Буга чейин билесиздер, Туркия тараптан дагы ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Мен сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Менимче бир аз массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Түркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек.